илгерки ата бабаларыбыздын жолун чамбай ушул айымдар өз уул кыздарыңыздарды таза кыргызча тарбия берүүгө үндөп атасызбы ошондо? Ошо үндөп атам. Жакшы. Анан тетигил сүрөттөр тууралуу да кичине кеп салбайбызбы, жүрбөйсүзбү? Бул Манас атабыз, Манас атабыз, агам Майракул агама тиешелүү. Бул дагы жөндөн жөн сайган жокмун. Ушулда бир аян түшүп, мага ошо өзүм көл жээкте чоңойгон кызмын. Ошо көлдөн ушул агамдын сүрөтү ушундай чыгып берди да мага. Анан ой мен мында муну саймага түшүрүшүм керек экен деп, муну саймага түшүрдүм. Мына Манас атабыздын айкелин өз колум менен мынакей сайма кылып. Бул болсо, көрүп турасыңар. Бул болсо Семетей атабызга, бул дагы ага Майрамкул агама тиешелүү. Каникей энебиздин ушундай сабырдуу, ууз чебер энебиз болгон да. Аны ошо Семетей атабызды алып алып кетип бараткан жеринден кыйналып, Манас атабыздын жоготуп алган учурда ошо кыйналып төркүнө качып бараткан учурда токойдо уктап калганда колунан Семетей жөргөлөп кетип калып, Семетей таппай калат экен, каникей энебиз жаны таппай калып, кыйналып анан чыйыр денесине кайненеси айткан, ой мен баламды жоготом десе, чыйыр дене май жоголгон жок, Семетейди карачы койчу деп эле экөө баягы издеп калса эле ар жактан эле Марал энебиздин эмчегине ошол учурда ушундай кыйналып энебизди ачка Сүт чыкпайт канда, ачка болуп турган ушул коркуп атат да болгондо дагычы куугунтук кылганынан коркуп сүт да чыкпай калды да. Карабайсыңбы, ошол каникей энебиздин бир кайненесин кошо алып алып, эмчектеги баласын алып Жарадар өзү жарадар, ачка, анан эптеп бир токойго барып жашынып турушса, тиги Семетей жөргөлөп кетип атпайбы? Кеткенде эмчегине сүт жок, ачка калат. Ошондо карабайсың, Теңирден бир жардам болуп, Марал келип, тиги Маралдын эмчегин эми аткандан аркасынан Бакай атабыз келип, ат менен келип, эки атты алып алып, Бакай атабыз эки атты алып алып, ага эки куржунга тиги тамак ашты салып алып, анан каникейге барып айтат экен, балам, эми ушул кызга деген төркүн жакын болчу эле, баланы Семетей жакшылап бак, анан 12 жашка чыкканда ана мен күтүп алам деп ошо Бакай ата ушунчалык каникей энебизге ушундай жардам берген экен. Ошону агам чийип берген, ушуну жан дилим менен сайдым.